Билип алайлы, бала болуп туруп ата-энени талкуулаганга биздин акыбыз жок. Ата-энең эмне кылды, атаң апаңды урду, урбадыбы, апаң кандай сөз сүйлөдү атаңа, ата-энеңдин апаңдын урушканы кандай болду, биринчи раунд, экинчи раунд кылып урушкан эмеспи деп акыретте бизден сурабайт. Сен бала болуп туруп ата-энеңе эмне кызмат кылдың, ата-энең үчүн эмне кылдың деп сурайт. Ошондой экен биз ата-энени талкуулаганга, же ата тарап, же апа тарап болгонго акыбыз жок. Ооба, ата болуп туруп кээде жашоо кыйынчылыктарга байланыштуу ичип кетиши мүмкүн, чегип кетиши мүмкүн, кээде карабай коюшу мүмкүн. Ошондой учурларда дагы сабыр кылыш керек. Болгон окуялардан бири, атасы кичине кыйынчылыктарды көтөрө албай арак ичкендиги үчүн кызы келип, була балыңдан көрө өлүп калбайсыңбы дейт экен да. Эми атага кызы келип туруп ушул сөздү айтып атса, мындан оорураак нерсе барбы, урматтуу мекендешим? Өзүңдүн кызың өлүмүңдү тилеп атса. Апалар туура тарбия беришибиз керек. Атаң не, сели заводду ээлеп койгон беле, конфет алып бер, андай дейсиң, мындай дейсиң деген сөздөрдү токтотуш керек. Не, атаң миллионер беле, атаң азыр көчөдө жүрөт жыргап деген сөздөрдү токтотуш керек. Эркек болуп туруп көбүрөөк шартты, бардык жакшылыктарды үй бүлөң үчүн түзгөнгө сен дагы аракет кылышың керек.